Чуважи Раматылык акыркы жолу биз жолугушууда тармактык маркетинг жөнүндө эмне деп айткан. Анын эсиңизде болсо, YouTube'да видеосу бар. 3-4 адамдан содасынан келише түшчү болсо, анда арам. 1-2 адамдын содасынан акча түшүп турса, анда бул адал деп айткан. Ошол боюнча биз жолугушууда катасын түшүндүрүп берип, анын айтуусуна эгерде таянсак, анда бардык бизнестердин жада калса базарда кийим сатып отурган адамдын дагы бизнеси арам болуп калат деп түшүндүргөндө, ал чындап эле силерге окшогон адистер биз менен талашыш керек экен. Биздин исламий экономика илимибиз жаш, ал азырынча адашышы мүмкүн. Эгерде силерге окшогон адистер тынбай биз менен талаша берсе, анан чындык жаралат деп айткан. Ошон үчүн арам дештен мурун алгач бул теманы изилдеп жакшылап көрүңүз. Эгерде сизге бул темада изилдөө кызык болчу болсо, мен чындыкты билейм, мен жөн гана бирөөнүн адашып, түшүнүп, түшүнбөй, сабаты бул темада сабаты жок туруп, каржы пирамидасы менен тармактык маркетингде айырмалай билбеген адамдардын оюна таянбайын, андан көрүп мен өзүм окуйын. Эмне деп жазыптыр фатва номер 5-те? Эмне деп айткан экен Чубагажы Раматылык? Ага жооптор эмне деп айткан экен деп изилдеп коеюн. Анан кийин билип билбей күнөөгө батпайын. Анан кийин гана бул адал арам деп айтайын деген чындыкты издеген адам болсоңуз, анда балким менин баракчам сиз үчүн кызык болот. YouTube'да менин баракчам бар, Мирлан Батырханов. Катталабыз, лайк басабыз жана комментарийге пикир жазабыз.